Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге Оштон ХБКдан вообще сонун жерден сатыла турган жер үй жөнүндө информация бермекчимин. Суу, свет, газ, канализация, бардыгы бар. Газ, центральный канализация, суу, свет бардыгы бар туугандар. Жолдор асфальт. Бул жерде пустой участоктор эле $120,000 сатылат дейт азыр эсичи. Мен турган жер туугандар Ош шаары, ХБК, Касымбеков көчөсүнүн боюнда турам. Бул жер светофор. Жана гипермаркет Азия, гипермаркет Фрунзе, паспорт столдун светофору бар го, ошол светофор булчу. Ошол жерден эле Манас круговой жакка сиздер бир аз эле жүрөсүздөр. Бул жак Касымбеков көчөсү. Манас круговойго жетпей солго буруласыздар. Абдыкадыров Бактыбек деген көчө экен. 200 метр жүрсөңүздөр оң жакта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Киргениңиздерде мына 2 машина, 3 машина жөн эле атат. Оңго карасаңыздар 2 кабаттуу чоң үйү, адашпасам бир 7-8 комната экен. Азыр сабыр кылсаңыздар бардыгын кезек менен көргөзөм. Мына сол жагы жашыл зона. Көрүп атасыздар, чек аралар такталган, 3 тарабында кошуналар бар. Өйдө тарабы мындай бир жүзүмгө ылайыкталган. Бул жакта болсо времянкасы, жогору тарапта семейный банясы дагы бар. Нол жакта болсо сырткы ажаткана. Эми жүрүңүздөр, коро тарапка карап басайлы. Вариант обмен жолдорун сүйлөшүп көрөсүздөр. Бирок желательно нага акчага сатыш керек деп азыр эйс мага информация берди. Мына. Көрдүңүздөрбү? Бул жак мына кеңири. Үйдү атайын бир бурчка салган, чтобы кеңири место болуш үчүнчү. Тандыры бар экен, отун каналары бар экен, Так. На. 2 этаж үй. Жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирели азыр. Чоң үйү барыңыздарга кызык да. Так, ушул жакка киребиз, бисмилла деп туруп. Мына жер прихожка болот. Мына жакта ачып кирип келе бересиздер. Так. Оң тараптан баштайлы, жүрүңүздөр. Бул жак кухня экен. Так, достор, бул жакта азыр кухнясын көргөзүп бердим. Эми мына жакка өтсөк, санузел болуп калат. Бардыгы ушул жакта мына. Ичи чоң, кеңири, центральный канализация. Лайктан басып коюңуздар. Туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Эми мына жакта комнаталарга өтөйлү. Бул жак мен жанагы айткан гараж. Сырт тараптан машиналарды алып кирип койсоңуздар болот, варатасы даяр. Мына жакка өтүп келсек, бул жак детский комната. Балдардын уктоочу бөлмөсү, туугандар. Так. Бул жактан чыгабыз. Мына жак болсо, родительский спальня, мына. Паровой отопление батарейкалары коюлган. Бардыгы жайында, жылуу. И сразу эле мына жак менен лестница менен экинчи этажга чыгабыз, жүрүңүздөр. Так. Чыкканыңыздарда мына жер типа лоджия, балкон сыяктуу экен. Коридорлору да кеңири. Азыр ушул комнатадан баштай берейин. Бул жак конок бөлмө. Паровой отопление батарейкалары коюлган. Кудай буюрса от жагып, үйдү кеңири жылыта бересиздер. Мына жак типа гостевой, чоң комнаталардын бири. Көрдүңүздөр, мына жак дагы бир детская комната. Чоң, кеңири, сонун болуп турган. Эми жүрүңүздөр, мына коро тарабына дагы өтөйлү. Бул жакта деле кеңири месталары бар. Көрдүңүздөрбү? Жакшы. Сыртка деле мына газ коюп койгон, сыртта деле жайында тамак кыла бересиздер. Мына жакта деле раковиналар коюлган. Бул жагы ошо тандыры, отун канасы дегендейчи. Жакшы. Бардык шарттары каралган. Сонун. Да, эмне маалымат берейин, туугандар, айтыңыздарчы. Азыр
Бул жакта ээлери времянкада отурат, ошол себептен тартпай эле коюп атат. Бул жагы спальня комната. Мынау айнек болсо бул кухнясы экен. Бул жакка кирсеңиздер, оң жакта семейный банясы. Мына жактан от жагылат туугандар. Семейный банясы дагы бар. Басына келе турган болсок, басы анан эсин номери экранда жазылып турат. Өзү менен сүйлөшүп содулашасыздар. Барыңыздарга ийгилик, аракетти кылыңыздар туугандар.